10 күнгө белгиленген эл жана турак жай фондун каттоо мындан 2 күн мурун аяктады. Деген менен бул өнөктүккө катышпаган, каттоого алынбаган жарандар четтен чыгууда. Негизи каттоо жүрүп атканын билесиз, маалыматыңыз бар да? Ооба, билем, ошо мен келбеди деп жүрөбүз мында. Көрсөк, соседтерди келип кетиптир. Мен жок болгом. Сезим болду, мен каттатышым керек дегенде, анан кайрылдыңызбы, кимге кайрылдыңыз? Эч кимге кайрылган жокмун, бирок эми келет деп эле жүрөм мен. Келип калса. Бирок каттоо бүттү да 2 күн мурун. Анда азыр сизди каттап коелу? Каршы болбосоңуз. Адресиңизди 10 күн аралыгында каттоого алынбагандардын катарын тарыхчы Кыясмолдо Касымов да толуктайт. Ал бул өнөктүккө катышууга кызыктар болгону менен үйүнө эч бир каттоочу келген эмес. Бул жагдай көпчүлүк тааныштарында, ал эле эмес башка аймактарда да болуп жатканын айтат. Жүздөгөн адамдар каттоого алынбаганын айтып ага билдиришкен. Мындан тынчсызданган Молдо Касымов келечек үчүн тез арада бул абалга олуттуу көңүл бурууга чакырат. Көпчүлүккө ел каттаганда үйлөргө барбаптыр. Мен кече күнү жазып койсом, бүгүн бир 100дөн ашык адам бизге да келген жок дейт. Демек, бул мына шаардагы эле көрүнүш эмес, бүтүндөй региондордон бери жазып атат да. Демек, эл каттоодо көпчүлүк элдерге барган эмес. Бул деген эл каттоонун жыйынтыгы, бардыгы бир туура эмес чыгып калышы мүмкүн. Тез аранын ичинде дагы бир мөөнөт берип, уну кайрадан эл каттоону да такташ керек. Кыргызстанда 4-апрелде мамлекеттик масштабтагы өнөктүк аяктады. Бирок бүгүн 6-апрелге чейин өлкөнүн бардык аймагында көзөмөлдүк айланып өтөө жүрүүдө. Максаты кайра каттоодон өткөн тургундардын санын тактоо. Анда адистер ар бир үйгө кирип, катталган катталбаганын аныктап, ошого жараша иш алып барышат. Бул жөрөлгө бүгүн түнкү саат 12:00 чейин улантылат. Бүгүн акыркы күн, бүгүн бүтөт. Ошол бүгүн биз да ошо контрольный обход кылып, эгерде мүмкүн болушунча бүгүн ушу күндүн аягына чейин катталбадык деген адамдардын бардыгын каттоого алабыз. Бул өнөктүк билген кишиге Кыргызстандын келечегине зор салым кошчу тарыхый окуя. Негизи каттоого ар бир кыргызстандык катышууга милдеттүү. Деген менен ушул тапта каттоого алынбаган жарандар көп болууда. Жалал Абад облусунда эле 700дөй үй бүлө бул өнөктүккө катышпаган. Алардын басымдуусу шаар аймагында. Мүмкүн болушу мүмкүн, андай дем чында жанагы мен айтканда 4600 адамды артынан жүрүп көзөмөлдөй албайбыз. Эгер ошол жерде конкретный эме болсо, мына азыр эле айтып, азыр деле жөнөтөт элек да, мына маселен да. Эгер ошондой эме болсо, ошо точный адресин айтып эле ошо как патриот катары чыгып, урматтуу жолдоштор, мага келбей калды деп эле кайрылса болот. Эми бул эл каттоо бул жалпы элдин иши да. Бардыгыбызга керектүү. Мен башынан аягына чейин айтып атабыз. Эми жана мен айтканда ар кандай адам бар. Мүмкүн ошо сиз айткандай бир барып туруп барбай койушу да мүмкүн. Каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019-жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу ушул жылга өткөн. Акыркы жолу эл каттоо 2009-жылы өткөн. Тарыхчылар бул өнөктүк чоң мааниге ээлигин айтат. Анткени буга чейинки каттоолордогу маалыматтар бүгүнкү күндө да актуалдуу колдонулуп келет. Ушу каттоолорду архивден алып, азыр ошолордон көп тарыхый маалыматтарды алып жүрөм да. Каттоонун мааниси өтө чоң, келечекте бул чоң тарых. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин элибиздин так санын аныктап, кандай байлыкка ээ, үй бүлөдө канчадан адам, келечектеги ушул дагы эмнелерге көңүл буруш керек, булардын бардыгы ошол маалыматтар бизге келечектеги өнүгүүгө жакшы мындай көрсөткүч да. Ошон үчүн баары такташ керек. Эскерте кетсек, статистика боюнча улуттук комитет эл жана турак жай фондун каттоого катышпай калган жарандар бар болсо, кабарлашууга чакырат. Алар Кыргызстанда каттоо соңуна чыккандыгын, бирок республиканын алыскы жерлери 23-апрелден 2-майга чейин кайрадан катталаарын эске салды. Андан сырткары эл каттоого катышпай калгандар болсо, али мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирди. Бубисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.